Кыргызстанда бир нече жылдан бери бардык деңгээлдеги санариптештирүү маселеси курч турат. Бул өлкө үчүн заман агымы менен алдыны карай кадам таштоо жана өнүгүүдө башка мамлекеттерден артта калбаш үчүн маанилүү маселе. Ал эми Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине видео байкоо камералары боюнча мониторинг тутумун киргизүү санариптештирүүнүн маанилүү этаптарынын бири болуп саналат. 2019-жылдан тарта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги коомдук коопсуздукту жана криминогендик кырдаалды сырткы видео байкоо камералары аркылуу көзөмөлдөө тутумун ишке киргизди. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишинде тышкы видео байкоо камераларын колдонуунун башкы максаттарынын бири өлкөнүн тургундарын коопсуздугун кылмыштуу кол салуудан, анын ичинде террордук коркунучтардан сактоо жана жарандар көп жүргөн жерлерин жана ар кандай маанидеги объекттердин корголушун, күчтөрдү жана каражаттарды башкарууну оптималдаштыруунун эсебинен укук коргоо органдарынын ишинин натыйжалуу жогорулатуу болуп саналат. Сырткы видео байкоо тутумун колдонуу төмөнкүлөрдү берет. Милиция кызматкерлеринин арасында мыйзам бузууларды, коррупциялык көрүнүштөрдү өз убагында болтурбоо жана токтотуу, укук бузуулардын алдын алуу, аларды алдын алуунун эсебинен республиканын аймагында жасалуучу укук бузуулардын санын кыскартуу чөйрөсүндө милициянын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу. Ыкчам кырдаалдын татаалдашына өз убагында чара көрүүгө жана тиешелүү чараларды көрүүгө, жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурган кырсыктар, укук бузуулар болгон учурда тийиштүү болгон биринчи жардамды көрсөтүүгө. Аталган тутумду колдонуу менен криминогендик кырдаалга мониторинг жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборунун кызматкерлери тарабынан күнү-түн үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Ал тутумдун камералары 360 градуска айлануу, 500 метрге чейин эңкейүү жана чоңойтуу үчүн жетектөө тутум менен жабдылган. Орнотулган контроллердин көзөмөлү астында берилген объектилерге багыт алуу жана аларга байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул тутум ишке киргизилген учурдан тартып, жарандардын уюлдук телефондорун жана башка мүлктөрүн урдоо, банки каражаттарын мыйзамсыз сактоо фактылары аныкталып, медициналык жардамга муктаж жарандарга өз убагында медициналык жардам көрсөтүлүп, граждандардын арасында массалык мушташтар токтотулган. Убактылуу кармоочу жайларга орнотулган байкоочу камералардын жардамы менен өз жанын кыюу аракеттерине жана банки затын колдонуу фактыларына бөгөт коюлган. Ошондой эле бул тутум адамдардын жүздөрүн аныктоо функциясына ээ. Жүздү идентификациялоо, бул сүрөттөгү же видеодогу адамды автоматтык түрдө аныктоого же текшерүүгө мүмкүндүк берүүчү технология. Идентификациялоо үчүн адамдын бетинин уникалдуу өзгөчөлүктөрүн окуп, талдап жана аларды база менен салыштыра турган нейрон тармактары колдонулат. Адамдарды идентификациялоо тутуму колдонула баштагандан бери ар кандай кылмыштарды жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөн адамдарды кармоо жана дайынсыз жоголгон адамдардын жүргөн жерин аныктоонун саны кыйла өстү. Мындан сырткары ички иштер органдарынын тутумуна санариптик технологияларды киргизүүнүн алкагында милициянын аймактык ыйгарым укуктуу кызматкерлерин төш камералары менен камсыздоо долбоору ишке киргизилди. Алар кылмыштарды жана башка укук бузууларды фото-видео фиксациялоону, жарандар менен ички иштер органдарынын кызматкерлеринин ортосундагы чыр-чатактардын алдын алуу, ички иштер органдарынын кызматкерлеринин арасында коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алууну ишке ашырат. Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында ыкчам башкаруу борбору түзүлгөн. Ал атайын техникалык каражаттар менен жабдылып, аталган төш камералары менен жабдылган милициянын аймактык ыйгарым укуктуу кызматкерлеринин кызмат өтөөсүнө көзөмөл жүргүзүп турат. Көкүрөк камераларынан алынган үнү бар сүрөттөр ыкчам башкаруу борборунун мониторуна түз эфирде көрсөтүлөт. Бул тутумду толук жана ийгиликтүү интеграциялоо менен төмөнкү натыйжалар күтүлөт. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин арасында коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу, кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүү жана жарандардын өмүрүн жана ден соолугун коргоо деңгээлин жогорулатуу. Менчиктин ар кандай түрдөгү жарандардын жеке жана мүлк коопсуздугун камсыз кылуу, стратегиялык объектилерди террордук кол салуудан коргонуу күчөтүү. Стратегиялык объектилерди террордук кол салуудан коргоону күчөтүү, мамлекеттик жана башка масштабтагы массалык иш-чараларды өткөрүү учурунда коомдук тартипти камсыз кылуу. Республикадагы социалдык жана криминогендик кырдаал боюнча видео жазууларды сактоо үчүн бирдиктүү маалыматтык архивди түзүү. Ички иштер министрлигинде ички иштер органдарынын ишинин артыкчылыктуу багыттары белгиленген.
Бул биринчи кезекте жарандардын коомдун коопсуздугун камсыз кылуу, кылмыштуулукка каршы чабуул коюу, заманбап санариптик технологияларды колдонуунун ачыктыгы, ишенимдүүлүгү жана коопсуздугу, жаңы технологияларды киргизүү менен жалпы адамзаттык баалуулуктарды, жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоонун ортосундагы тең салмактуулук абдан маанилүү. Санариптештирүү бул азыркы учурда жүргүзүлүп жаткан Ички иштер министрлигинин масштабтуу реформасынын стратегиялык багыты. Биз санариптештирүү доорунда жашап жатабыз жана анын мүмкүнчүлүктөрүн максималдуу түрдө колдонобуз.